Медицина өнүгүп, бейтапты дарылоодо жаңы ыкмалар колдонулууда. Орусиядан келген дарыгерлер онкологиялык оорулардын баштапкы маалында эле аныктоо, айыктыруу, туура эмес өскөн сөөктөрдү калыбына келтирүү боюнча жергиликтүү кесиптештери менен тажрыйба бөлүштү. Регламент конференции есть возможности. 2 күндөн бери 100дөн ашык адамдарды карап жетиштик. Арасынан 12сине тез арада дарыгердин жардамын алуу керектиги айтылды. Биз сиздердин рынокто жөнөкөй жарандарга мүмкүн болушунча жардам берип, өлкөлөр аралык медицина тармагында кызматташууну бекемдөө боюнча иштесек деп турабыз. Өлкөдө көпчүлүк бейтаптар оорусу өтүшүп кеткенде дарыгерге кайрылгандыктан андан айыгуу мүмкүнчүлүгү аз болот. Аны менен бирге бардык эле илдеттердин алдын ала аныктоого медициналык шарттар чектелүү. Маммологиялык ооруларды көрүп, алар 12 оорууну көрүп, аларды дагы өзүнүн кеп кеңешин берип, кандай перспективада кандай дагы дарылоону жүргүзсө болот, эмнелерди кошуш керек, кошумча дарыларды, андан сырткары кандай текшерүүлөрдөн кошумча өткөрүш керек, ошол маселе боюнча өзүнүн кеп кеңештерин берип, бизге абдан чоң жардам берди. Орусиянын аймагында клиниканын жалпы 114 бөлүмү калктыт элесе, анда 13 миңге жакын дарыгерлер эмгектенет. Клиниканын былтыркы кирешеси 30 миллиард рубльды түзгөн. Россия коллегаларыбыз 3 күндөн бери ушул жерде биздин жарандарды акысыз көрүп берди. Бул жакшы жаңы оборудованиялар менен келип, буюрса мына бир жумадан кийин кайра дагы келишет. Ошондо толугу менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонд тарабынан ушул каражаттарды карап, мындай квота киргизип, биздин жарандарга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Клиника медицина жаатында ири инвестиция салууга экономика жана коммерция министрлиги менен биргелешкен меморандумга кол коюлду. Алар дүйнөлүк рынокто калкты медициналык жактан тейлөө боюнча алдыңкы клиникалардын катарында. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.